Кыргыз тили сабагы 3-класстар үчүн. Күн балдары семичкедей, тептегерек сапсары, аппак таңда бой түзөшүп күндү күтө баштады. Эң алгачкы күн нурун ошолорго арнады. Ар бир бала бул дүйнөдө апасынын ардагы. Ар бир бала бул дүйнөдө атасынын ардагы. Бардык балдар өз ата-энелеринин ардактуу балдары. Силер да өз ата-энеңердин сүйүктүүсү экениңерди унутпагыла. Андыктан алардын жүзүнөн сүйүп, жакшы көрөрүңөрдү күн сайын айтып, кубандырып, маанайларын көтөрүп тургула. Мына ушундай жагымдуу ырсаптар менен бүгүнкү сабакты баштаймын. Саламатсыңарбы, ардактуу окуучуларым? Бүгүн өтүлүүчү сабагыбыздын темасы иш кагаздары жана анын түрлөрү. Түшүнүк кат, кулактандыруу иш кагаздары. Алгач сабагыбыздын максаты менен таанышып алсак. Мен сабакка мындайча максаттарды койдум. Билим берүүчүлүк максат. Окуучулар иш кагаздары жана анын түрлөрүн билишет. Түшүнүк кат, кулактандыруу иш кагаздары жөнүндө түшүнүк алышат. Өнүктүрүүчүлүк максат. Окуучулар көнүгүүлөр аткаруу менен билимин тереңдетишет. Түшүнүк катты, кулактандырууну өз алдыларынча жаза алышат. Тарбия берүүчүлүк максат. Окуучулар сулуу, таза жазууга, сабаттуулукка, эмгекти сүйүүгө тарбияланышат. Алган билимдерин турмушта колдоно алышат. Бул максаттар ишке ашат эгер силер иш кагаздарын жана анын түрлөрүн билсеңер. Түшүнүк кат, кулактандыруу иш кагазы жөнүндө түшүнүк алсаңар. Түшүнүк катты, кулактандырууну өз алдыңарча жаза алсаңар. Сулуу, таза жазсаңар, эмгекти сүйсөңөр, алган билимиңерди турмушта колдоно алсаңар, бүгүнкү сабагыбыз өз максатына жетет. Эстеп калгыла. Күндөлүк турмуштагы ар кандай кырдаалда оюбузду так жазып билдирүү үчүн атайын иш кагаздарын колдонобуз. Алардын көптөгөн түрлөрү бар. Мисалы, түшүнүк кат, чакыруу, кулактандыруу, мүнөздөмө, өмүр баян, ишеним кат, арыз жана башка. Алар атайын эрежеге салынып, так жана кыска жазылат. Анда эмесе балдар, биз силер менен түшүнүк кат жазууну үйрөнөлү. Түшүнүк катты окуучу кандайдыр бир себептер менен мектепке келбесе, эмне үчүн келбегенин себебин түшүнүк кат жазуу менен түшүндүрөт. Ал мындайча жазылат. Түшүнүк кат. Мен 10-марттан 12-мартка чейин ичим катуу ооругандыгынан мектепке келе албай калдым. Ооруканага көрүнүп, дарыландым. Ал тууралуу дарыгердин маалымдамасы бар. Түшүнүк каттын ээси 3-Д класстын окуучусу Манас уулу Жоодар. 13-март 2020 жыл. Мына балдар, түшүнүк кат мына ушинтип жазылат. Эгер силер да мектептен себепсиз калсаңар, эмне үчүн калганыңардын себебин мына ушинтип түшүнүк кат сыяктуу жазасыңар. Эми балдар, кулактандыруу. Кулактандырууну балдар, биз өзүбүздүн класс менен кандайдыр бир концерттик программа даярдасак, аны эжекей агайларыбызга жана жалпы окуучуларга билдирүү үчүн кулактандыруу жазабыз. Аны төмөндөгүчө жазабыз. Кулактандыруу. Кымбаттуу эжей агайлар, окуучулар, сиздерди 7-мартта саат 12:00 мектептин чоң залында 3-Д классы даярдаган майрамдык кечеге чакырабыз. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. 3-Д классынын окуучулары. Мына балдар, кулактандыруу мына ушул сыяктуу жазылат. Балдар, эми мектепке кайтканыбызда биз өзүбүздүн концерттик программабызды уюштурганыбызда мына ушул сыяктуу кулактандырууну жазып илебиз. Балдар, силерге суроо. Кулактандыруу, кымбаттуу эжей агайлар, окуучулар деген сүйлөмдөрдөн кийин илеп белгиси турат. Эмне үчүн? Силер аны окуп үйрөндүңөр. Таптыңарбы? Албетте, күчтүү сезим менен айтылып жаткандыгы үчүн илеп белгиси коюлду балдар. Силер да ушинтип ойлодуңарбы? Анда азаматсыңар.
Балдар, эми көнүгүүлөр менен иштейбиз. Биринчи көнүгүү: суроолорго жооп бергиле. Иш кагаздарын каалагандай эркин формада жаза берсек болобу? Иш кагаздары эмне үчүн керек? Азыр силерге кандай иш кагаздарын жазганга үйрөнүшүңөр керек деп ойлойсуңар? Ал эми чоңоюп иштегендечи? Кана балдар, жооп берип көргүлө. Балдар, мен мындайча жооп бердим. Иш кагаздарын каалагандай эркин формада жаза бергенге болбойт. Алар атайын эрежеге салынып, так жана кыска жазылат. Иш кагаздары эмне үчүн керек? Иш кагаздары күндөлүк турмуштагы ар кандай кырдаалда оюбузду так жазып билдирүү үчүн керек. Азыр силерге кандай иш кагаздарын жазганга үйрөнүшүңөр керек деп ойлойсуңар? Азыр силерге түшүнүк кат, кулактандыруу иш кагаздарын үйрөнүшүңөр керек. Ал эми кийинки сабакта өмүр баянды дагы үйрөнөсүңөр. Чоңоюп иштегендечи? Чоңоюп иштегениңерде иш кагаздарынын бардык түрлөрүн үйрөнүшүңөр жана билишиңер керек. Мына балдар, силердин да жообуңар дал ушул сыяктуу болдубу? Анда мен кубанычтамын. Экинчи көнүгүү: сүрөттөр боюнча аңгемеңерди уланткыла. Биринчи: мен сүйүктүү кесибиме ээ болдум. Экинчи: ылайыктуу жумуш таптым. Үчүнчү: иш кагаздарын кантип толтурам? Ал эми төртүнчүсүнө эмне деп жазсак болот, балдар? Кана баарыбыз дептерибизге сулуу таза кылып жазабыз. Балдар, экинчи көнүгүүнү аткаруу менен бирге өз алдыңарча түшүнүк кат, кулактандыруу жазып көргүлө. Ал эми үйгө тапшырма 5 көнүгүү. Көркөм сөздөрдү колдонуп, Караңгы токой деген темада баяндоо текстин түзгүлө. Колдонулуучу көркөм сөздөр: чачтан көп, чычкан мурду жөргөлө күз, буту бутуна тийбей, эки көзү төрт болуу, боору эзилүү. Балдар, тапшырмаларды жазып алдыңар, Анда жакшы. Бүгүнкү сабакка катышкан окуучуларды баалай кетейин. Сабакты түшүнүп, суроолорго туура жооп кайтарган окуучуларга 5, теманы бир аз түшүнбөй, суроолорго толук эмес жооп кайтарган окуучуларга 4. Ал эми теманы такыр түшүнбөгөн окуучулар болсо, видеону кайра угуп, түшүнүп алууларына ишенем жана кайтарым байланыш аркылуу жооп берүүлөрүнө да толук ишенем. Мына балдар, сабагыбыз бүттү. Видеого көңүл коюп укканыңар үчүн рахмат. Кийинки сабакка чейин саламатта болгула.